Өткөн жумада билесиздер, мына Кыргызстандагы ички чарбалык маселеге Орус өкмөт башчысынын жанагы реакциясы менин оюмча бир аз кополураак болуп калды. Анткени бул жакта иштеген орус компаниялары, мисалы Яндекс сыяктуу, ошолордун менеджерлери балким орус өкмөтүнө бир туура эмес, бурмаланган маалыматтарды берип койгон болушу мүмкүн. Биринчиден, Кыргызстанда бизнес ак кара, жашыл кызыл деп бөлүнбөйт. Туркиядан келеби, Орусиядан келеби, Кытайданбы, Япониядан келеби, бардыгына бирдей мамиле. Мурдагыдай криминал деген жок азыр. Салык мыйзамдарына башый болду. Иштей бер деген мындай бир жакшы тартип орногон. Ошондуктан салык мыйзамдарын аткарган бардык компанияларга Кыргызстанда жол ачык, жакшы иштеп атат. Экинчиден, ошол эле Яндекс боюнча бир канча депутаттар көтөрдү. Бюджет комитетинде мен талкууну көрүп чыктым. Бардыгы ушул маселени алып чыгышты. Анткени алар баганы жасалма көтөргөнү аныкталган. Дээрлик 21%га чейин жанагы айдоочуларыбыздан алып атты. Кыргызстанда 100 миңден ашык Яндекстин айдоочулары катталган. Алар салыкты жашырган. Экинчиден, улуттук коопсуздук кызматы, салык кызматы алардын бардыгын далилдеп, мына дээрлик 100 миллион сомдон ашык каражатты Яндекс компаниясы төлөдү биздин бюджетке. Булар дагы 5 миллион акш долларын менин маалыматым боюнча төлөшү керек эле. Мына ошондон качып, алар жанагындай чагымчылдык аракеттерин жасады. Ошондуктан мен ушул жерде биздин өкмөттүн жетекчисинин орун басарына суроо бергенде, болбосо депутаттар монополияга каршы мыйзамдарды, Яндексти тартипке салуу боюнча мыйзамдарды алып чыгалы десем, алар айтты, жок, бизде мыйзам даяр болуп калды, алып чыга элек ошол боюнча. Бир эле мисал айтайын. Кошуна Казакстанда Яндекс санарипти өнүктүрүү фондуна эле 6 миллион 500 миң акш долларын берди. Соцпакет, мына биз Яндекслерде иштеп атабыз, муну алып койгула, санариптик өнүктүрүүгө мына колдонгула деп. Бизде Кыргызстанда андай социалдык долбоорлорду өнүктүргөн жок да. Тескерисинче 100 миң деген айдоочуларыбыздан жанагы банкрот кылып, монополист деп таанылган аз келгенсе, эми мына ушундай мамиле кылганы болбойт. Алар иштедиби? Иштеп атат. Салыкты жашырды, баганы жасалма көтөрдү. Калган каражатын дагы бюджетке төлөш керек. Кыргызстанда мындай ак кара деп бизнес эч качан бөлүнбөйт, мыйзам баарына бирдей. Бизде мындай ачыктык бар азыр. Ошондуктан ушундай компаниялардын мындай чагымчылдыгына жол бербешибиз керек деп ойлойм. Рахмат.